жүрөгүнүн ичинде чогуу бар турган, жалатчылыкты коргой турган, кыргыз элине күйө турган кишилерди алып келиш керек. Кыргыз элим колдон келсе чиновник болуп иштебегендерди алыш керек. Бизнестен келгендер болсо болот. Мындай чиновник болуп иштеп бир жерден бир артында шакмары болсо алар бизди жыргата албайт. Поехали. Мына академия наука келип, энтомолог, жалгыз энтомолог профессор Милко Аксакалды алып алып, парктарды өзүм текшертейин деп атам да. Коровской усадьбы, эмне үчүн карабактар жыйылып атат, эмне үчүн мэрия карабайт, эмне үчүн көп службалар карабайт да. Эгер президент айтып койсо, спасение барс деп айтып койсо, ода барстардан илбистерден ошо барсты коргойм деп иштеген кишилер 10 эсе көп. А реальный жашоодо токойлорубуз жок болуп, жаратылыш жок болуп кетип баратса, бир Милко экөөбүз калдык Кыргызстандачы. Биз экөөбүз. Настоящий угроза бизде болот. Тазаба токойлорубуз жок болуп баратса, эч ким карабайт. Кадыр парктарда барып, Яровской усадьбы эмне үчүн бактар жеп атат, общий парктагы санитардык абалды профессор, бүгүнкү күндө эң керектүү специалист, эң чоң бул космонавттын айлыгына айлык алыш керек. Ушул окуучуларды үйрөтүп кетиш керек. Буга кадыр биз унчукпай атайын, карабай атабыз. Ана чет өлкөлүктөр, өзгөчө жакын кошуналар тем более конкуренция кылат алар. Алар бизди көргүсү келе албайт. Бизден акыл сурашыбызды, бизден алардан көчөт алышыбызды каалайт. Бир гана ошондой жол бербей өзүбүздүн 30 жылдап, 40 жылдап даярдаган лабораториялык анализдер, илимий изилдөөлөрдү жок кылбай сактап калышыбыз керек. Өзүбүздүн чисти патриоттук кыргыздын окумуштуулары болуш керек Кыргыз элим. Биз эмне үчүн көп жылдан бери жакшы артка жылбай атабыз да? Анткени өз айылдыктар кыска эле ойлошот. Азыр кээ бир айылдагылар өзүбүздүн бала башкаларды кийирбейбиз же башкаларга жардам бергендерге булар чыккынчылар деп оборона түзүп атышат да. Акырын куук-каналар болот. Алардын атасы да куук-кана болгон, балдары да куук-кана да, арам болот. Эгер чын эле көйгөй болсо, тукуруп түнү менен элдердин баарын уюштурат да, эртеси келип жыйналыш болуп айтар да жок. Акырын арт жакта кылтыйып отурат. Андайлар көп байкадым да. Келип эле же бүткөндөн кийин келип патриот болушат, блогер болушат, мынтип айтсаң болмот деген. Самом деле истине келип кармаш болуп, бирдемен талашып башталсаң жок. Баякылар жок. Түнү менен кыдырып, чалып, кыйытып, сүйлөп, куук-каналарда кадыр ошондой кишилер, айылдагы кишилер чын жүрөгүнөн эркин тандайм, бирөөнү тандайм десе, аны бузуку, чыккынчы кылып жатат. Андай болуш керек. Мында өйдө көтөрүлсөңөр, ар бир айылдын сарысы бар, улакчы, ар бир айылдын бекени бар, ар бир айылдын өзүнүн жакшы депутатка кое турган өздөрүнүн уулдары бар. Мисалы бир айыл жаап алды. Ал киши башка айылга да барыш керек да. Ал айылда жаап алат. Аны ошентип баягы шанс берилбей, ошондо бир ортодон биз каалабаган кишилер утуп кетет. Кыргыз элим чүйдүн эли. Ошон үчүн сен чыккынчы, сен эме дегендер токтотуп, баарыбызга эшикти ачалы. Кадыр биз деген эмне болот? Кадыр деген эң башкы жашоо кадыр бизде. Могу дүйнөлүк аябай көп эмелер жылып атпайбы? Жаңылыктар. Ошондо биз могу Кыргызстан 5-10 жылда кала турган законду жаза турган, жүрөгүнүн ичинде чогуу бар турган, жалатчылыкты коргой турган, Кыргыз элине күйө турган кишилерди алып келиш керек. Кыргыз элим колдон келсе чиновник болуп иштебегендерди алыш керек. Бизнестен келгендер болсо болот. Мындай чиновник болуп иштеп бир жерден бир артында шакмары болсо алар бизди жыргата албайт. Бирөөнүн колунда оюнчук айланып калат да. Бизге деген эркин, өмүр бою иштебеген, бизнесте жүрсө болот. Мындай жеке өзүндө жүргөн кишилер болсо жакшы болот эле да. Чиновниктер болбойт.
мен оюмча да. Ошондон мындай кылалы. Şu району гүлүктөн гүлүк чыксын, тандайлы. Айылда жана көбүнчө бузукуларды ичпегиле. Ал чыккынчы, бул чыккынчы деген. Мындай эркин кылалы да. Көбүрөөк сүйлөшөлү, угуп көрөлү. Кыргыз эли сөз тыңдаган киши эмне келет, эмне колунан келет деп ошентип шайлоого кенен эшик ачып, жакшы бир провокацияларга, ар кандай политический кишилердин оюнда колунда курал болуп калбайлы кыргыз элин. Ачалы эшикти. Келсин, уксун, сүйлөсүн, угалы. Өзү суроолорду берели. Ошондон гүлүк чыксын да, ар бир өзүбүздүн кекенибиз бар, ар бир өзүбүздүн улак сарыбыз бар деп эле ошолго ишенип отура берген болбойт. Көрсө дүйнөдө көп экен андай кекен сарыларчы. Ар бир айылдын өзүнүн кекени бар, сарысы бар. Ошондуктан мен ойлойм да, ачалы, жакшы сүйлөшөлү. Өсүп аткан кишилер бар, жакшы идея алып келе тургандар бар. 100 жылдан кийин кыргыздар жашап калгандай, кыргыз тилин сактаган, када салтын сактаган, жаратылышты сактаган, жеңил экспансиялардан сактаган, мындай духовитий, кен байлыктарды коргогон, жаратылышты коргогон, мындай жакшы закондор чыгарган, эч кимге көз каранды болбогон кишилерди коюш керек да. Вот ошондо биз келечегибиз болот кыргыздар.